4 февраль бүткүл дүйнөлүк онкологиялык ооруларды алдын алуу күнү болуп эсептелинет. Аталган датага чейин эле дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда бир канча акциялар, иш-чаралар өткөрүлүп келет. Министрлик мененби, ошо биздин өнөктөштөр мененби ушул жакта иш алып баруубуз абдан маанилүү. Уважаемые коллеги, позвольте, во-первых, поблагодарить Министерство здравоохранения и также наших партнеров, это в первую очередь Министерство здравоохранения. Оорунун негизги себептери ар кандай. Алар тамактануу, жүрүм-турум эрежелери, бузулган экологиянын ден соолукка тийгизген кесепети жана өнөкөт оорулардын таасири онкологиялык оорулардын көбөйүшүнө алып келүүдө. Мындан бир канча жылдарга салыштырмалуу оорунун тенденциясы өсүп жатканын адистер баса белгилейт. Кыргызстанда негизинен бул да тенденция өсүүдө. Бул профилактика жолдору негизинен өз убагында кайрылуу. Өйдө биз айтып кеткендей 40% ушул кайрылгандар, оорулардын кайрылгандары бул өтө кеч болуп калып атат. Ал убакта уже мындай хирургический вмешательство керек болуп калып атат да. Ошон үчүн муну алдын алуу бул өз убагында кайрылуу, жыл сайын ден соолугуна скрининг жүргүзүү болуп эсептелет. Ошол жолдорду колдонсо бул ооруларды алдын алууга болот. Айымдардын аң сезимин өзгөртүү үчүн, башкача айтканда ден соолугуна туура кам көрүү үчүн дүйнөлүк деңгээлде аракеттер көрүлүп жатат. Алардын бири Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун дүйнөлүк ден соолук коому менен бирдикте алгылыктуу иштерди жасоодо. Биздин Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фонду дүйнөлүк ден соолук организациясы менен биргеликте жана министрлик менен биргеликте бүгүнкү күндө ошо чоң акцияны колдоп келет. Анткени бул бир гана биздин айымдарыбызга тиешелүү эмес, бул үй бүлөлүк баалуулуктарга да тиешелүү. Элдин аң сезимин өзгөртүп, биз бул көрсөткүчтү ылдыйлатууга түздөн түз тиешелүүбүз да. Анан кийин ушу жыл сайын январь айында өтүп келет. Бул 10 күн кээде бир жумалык, кээде бир айлык деп калабыз. Бирок мен оюмча бул деген бир күн эмес, бул ар бир күнү бул ооруга түздөн түз биз элдин аң сезимин өзгөртүүгө тиешелүүбүз. Баса белгилей кетсек, 25 январдан 27 январь аралыгында Чүй облусунун айрым медициналык мекемелеринде онкологиялык ооруларга акысыз текшерүү акциясы өткөрүлгөн эле. Ага жалпысынан 300дөн ашык айым текшерилген. Алдыда ушундай эле акция дагы уланаарын Чүй облустук ден соолукту чыңдоо борборунан маалымдайт. Бизде Чүй облусу СМде 25 январдан 27 январга чейин акция жүрүп, ошол рак шейкимат, кератомолочный железы деп текшердик аялдарды. 4 февраль күнү дагы ошо именно бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айтуусу боюнча 24 февраль эме болуп калды да, ошол күн акция боло турган болду, дагы ошол күн продолжать этилет. Дагы аялдарды суранат элек ошол күнү келип, дагы акцияга катышып, ачык эшиктер күнү болот, келип текшерүүдөн өтүп кетишсе болот. Рак дүйнөдө өлүмдүн экинчи себеби болуп саналат. Бул жыл сайын көптөгөн адамдар каза болгон адамзаттын эң коркунучтуу ооруларынын бири. Андыктан ар бир адам ден соолугуна кам көрүп, оорудан алыс болууга чакырабыз. Нурзада Тыналкызы, Эсенбек Үсенов, Таңкы Лайф.